Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Чолпонбай Тлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз 9-класстардын Кыргызстандын тарыхы сабагы. Тема параграф 23. Кыргызстан көз карандысыздыктын алгачкы 10 жылында. Сабактын максаты: окуучулар көз карандысыз Кыргыз Республикасынын жаңы социалдык саясий кырдаалы жөнүндө кеңири маалымат алышат. Кыргызстандын экономикалык абалын билишет. Кыргызстандын эл аралык аренадагы абалы жөнүндө толук маалымат алышат. Кыргызстандагы жаңы социалдык саясий кырдаал, Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигинин жарыяланышы, коммунисттик партиянын ишмердигинин токтошу, СССРдин кулашы Кыргызстанда жаңы социалдык саясий кырдаалдын түзүлүшүнө алып келген. 1993 жылдын 5 майында Конституциянын долбоору Жогорку кеңеште талкууланып кабыл алынган. Бул жалпы элдик майрам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү деп жарыяланган. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо 1995 жылдын 24 декабрындагы жана 2000 жылдын 29 октябрындагы шайлоолордо атаандаш талапкерлердин катышуусу менен өтүп, шайлоочулардын басымдуу көпчүлүк добушу менен Аскар Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Кыргызстандын экономикалык абалы: СССРдин кулашы менен эски экономикалык системада кыйраган. Шериктештиктин бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да экономиканын абалы кескин начарлаган. Жалпы саяздык чарба жүргүзүүгө ылайыкталып, өз алдынча даяр продукция чыгарууга жараксыз завод-фабрикалар иштебей токтоп калган. Улуттук валютаны киргизүү 1992 жылдын башында Россияда, Украинада, КМШнын башка өлкөлөрүндө баанын күтүүсүздөн эркин кое берилиши бирдиктүү акча аймагында турган Кыргызстанда да баанын жогорулашына алып келген. Ушундай кырдаалда 1993 жылы 4 майда президенттин демилгеси менен улуттук валюта сомду киргизүү чечими кабыл алынган. 10 майдан тарта сом пайдаланыла баштаган. Бул Ташрабат архитектуралык комплекси 20 сомдукка түшүрүлгөн. Алдыңкы бетинде акын, агартуучу Тоголок Молдонун сүрөтү. Ал 1860-1942 жылдар аралыгында жашаган. Бул Өзгөн мунарасы 50 сомдукка түшүрүлгөн. Алдыңкы бетинде Алай ханышасы Курманжан датка. Ал 1811-1907 жылдары жашаган. Бул Токтогул кез 100 сомдукка түшүрүлгөн. Тоо булбулу Актаңдай Токмакын Токтогул Сатылгановдун сүрөтү. Ал 1864-1933 жылдары жашаган. Бул сүрөттө Кыргызстандын бермети болгон кереметтүү ысык көлүбүз 200 сомдукка түшүрүлгөн. Алыкул Осмоновдун ырсаптары жазылган. Алдыңкы бетинде акын Алыкул Осмоновдун сүрөтү. Ал 1915-1950 жылдары жашаган. Бул Манастын күмбөзү 500 сомдукка түшүрүлгөн. Алдыңкы бетинде 20-кылымдын Гомери, атактуу манасчы Саякбай Каралаевдин сүрөтү. Ал 1894-1971 жылдары жашап өткөн. Бул Тахти Сулайман күмбөзү 1000 сомдукка түшүрүлгөн. Алдыңкы бетинде улуу ойчул, акын, саясаттануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласовдун түшүрүлгөн. Ал 1018-1070 жылдар аралыгында жашаган. Бул Ала Тоо кинотеатры 5000 сомдукка түшүрүлгөн. Алдыңкы бетинде актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун сүрөтү. Сүймөнкул Чокморов 1939-1992 жылдары жашаган. Мына балдар, кыргыз сому тууралуу кеңири түшүнүк алдык. Эми Кыргызстандын эл аралык аренага чыгышы жөнүндө маалымат алабыз. СССРдин кулап, Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден кийин ал эл аралык аренада колдоого жана таанылууга ээ боло баштайт. 1991 жылы 27 декабрда
АКШ Кыргызстандын көз каранды эместигин тааныган. 1992 жылдын 1 февралында Орто Азиянын жана Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Бишкекте АКШнын Вашингтондо Кыргыз Республикасынын элчилиги ачылган. Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы. 1992 жылдын 24 августунан 1 сентябрына чейин Бишкек шаарында кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы болуп өткөн. Баткен коогалаңы. 1999 жылы июль-октябрь айларында Кыргызстандын тынчтык турмушун бузууну көздөгөн эл аралык террорчулар мамлекеттик чек араны бузуп, Баткен, Чоңалай аймактарына басып кирген. Бул күтүлбөгөн жерден болгондуктан республика үчүн бир топ чыгымдарды, оор жоготууларды алып келген. Душманды кыргыз жеринен кууп чыгуу үчүн салгачтарда Кыргызстандын 28 жоокери курман болгон. 2000 жылы август-сентябрь айларында эл аралык террорчулар басып кирүүгө кайрадан аракет кылышкан. Аларды кубалап чыгуу учурунда 34 кыргызстандык жоокердин өмүрү кыйылган. Эми балдар бышыктоо үчүн темада кездешкен даталар менен иштеп көрөлү. Кыргыз Республикасынын Конституциясы качан кабыл алынган? 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сом качан киргизилген? 1993 жылы 4 майда киргизилген. АКШ Кыргызстандын көз каранды эместигин качан тааныган? 1991 жылы 27 декабрда тааныган. Балдар, эми сабакты жыйынтыктайбыз. Бул темада Кыргызстандын көз карандысыздыгынын алгачкы мезгилиндеги ар кандай кырдаалдарды тууралуу билдик. Мамлекетибиздин өнүгүүсүндөгү басып өткөн жолу тууралуу кеңири маалымат алдык. Даталарды эске салып, ар бир датада болуп өткөн тарыхый окуялар менен тааныштык. Азыр балдар үйгө тапшырма. Параграф 23. Кыргызстан көз карандысыздыктын алгачкы 10 жылында. Кыргыз сомунда кайсы көрүнүктүү инсандардын жана тарыхый архитектуралык эстеликтердин сүрөттөрү бар экендигин биз окуп үйрөндүк. Мына ошол нерселердин бардыгын үйдөн жакшылап кайта аласыңар. Кыргыз мамлекетинин азыркы учурдагы саясий социалдык кырдаалы жөнүндө окуйсуңар. Теманы баарын окуп, даталарды жаттайсыңар. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат.